Ал белек берет, аялы башка нерсени күтөт. Күйөөсү аялына белек алып берет, өзүнчө ойлойт. Мына, мен сүйүүмдү көрсөтүп жатам, аракет кылып жатам. Аялы белекти алат, рахмат айтат. Бирок күйөөсү күткөндөй сүйүнбөйт. Анткени ага белектен да кымбатыраак нерсе керек. Күйөөсү жанында отуруп, аны менен жөн гана бир аз убакытты өткөрсө. Телефонсуз, шашпай, экөө тең түшүнбөй калат. Күйөөсү, мен баарын кылып жатам, дагы эмне керек деп ойлойт. Аялы кам көрөт окшойт, бирок баары бир нерсе жетпей жатат деп ойлойт. Чынында ар бир адам сүйүүнү ар башка нерседен күчтүү сезет. Бир аял үчүн эң маанилүүсү күйөөсү менен чогуу убакыт өткөрүү, башкасына жылуу сөз, мактоо керек. Күйөөсү анын кандай жакшы аял экенин айтып турса. Үчүнчүсүнө күйөөсү үйдөгү иштин бир бөлүгүн көтөрүп жардам бергени кымбат. Эркектерде да ушундай. Бирөөгө урмат керек, бирөөгө аялынын көңүл керек, бирөөгө үйдөгү тартип жана камкордук маанилүү. Бул калган нерселер маанилүү эмес деген сөз эмес. Баары керек. Белек да керек, жардам да керек, жылуу сөз да керек. Үй бүлөдө тең салмак керек. Бирок ар бир адамда өзгөчө бир негизи нерсе болот. Ошол аркылуу ал мени сүйөт экен деп сезет. Жаман нерселер да ушундай. Бирөөнү катуу сөз көбүрөөк корутат, башканы көңүл бурбоо сындырат. Үчүнчүнү элдин көзүнчө жемелөө катуу жаралайт. Ошондуктан эң туурасы табышмак кылбоо. Күйөөмө эмне керек болду экен, аялыма эмне жагат болду экен деп болжоп отурбай, түз сура. Сен үчүн эң маанилүүсү эмне? Сени эмне кубантат? Эмне сени катуу оорутат? Муну айрыкча үй бүлөлүк жашоонун башында сүйлөшүп алуу керек. Болбосо жубайлар бири-бирин көп жылдан кийин гана түшүнө баштайт. Кээде таарыныч уруш аркылуу түшүнөт. Болбосо жөн эле сурап койсо болмок. Сүйүү жөн гана сезим эмес. Сүйүү өз адамыңды жакшы билүү. Аны божомол менен эмес, жөнөкөй чынчыл сүйлөшүү менен билесиң.